Excel'de жөнөкөй эсептөөлөр менен иштөө. Ал үчүн Excel'ге кирип, өзүбүзгө жаңы барак ачып алабыз. Мына бул жакта ачканда ушундай ячейкаларды көрөбүз. Excel негизинен эсептегенге, бир нерселерди чыгарганга өтө ыңгайлуу. Бул жактагы ячейкаларды биз каалагандай чоңойтуп жана кичирейтип алсак болот. Ал үчүн ошол ячейканы белгилейбиз. Анан ушундай плюс белгиси чыкканда кааласак чоңойтуп же кичирейтип алсак болот. Бул мисалыбызда окуу куралдарынын мисалын карап көрөлү. Окуу куралдары канча даана, баасы жана суммасы. Өзүбүзгө керек болгон окуу куралдарын тизмектеп жазып алабыз. Китеп, дептер, ручка, карандаш, гуашь, циркуль, альбом деп жазып алдык. Жана ушул окуу куралдарынан бизге канча даана керек болсо, ар бир окуу куралынын тушуна ошол дааналарды жазып чыгабыз. Баасы деген жака дагы ар бир окуу куралынын өзүнүн бааларын жазып алабыз. Суммасы деген жерге барып барабар коебуз дагы. Мышка менен даана деген жерди басып, 8-чи цифрада көбөйтүү белгиси турат. Көбөйтүүнү басасыз дагы. Кайра мышка менен баасы деген жерди басып, клавиатурадан Enter баскычын басып койсок, автоматтык түрдө бизге эсептеп берет. Ар бир ячейканы эсептеп отурбай, суммасы деген жерге барып эсептеп берген жерден мышка менен ылдый жака тартсаңыз, баардык окуу куралдарынын баасын автоматтык түрдө бизге эсептеп берет.